Мен жана Бектур менен мамиле бар да, доста. Ким? Бектур Асановчу. Баян офисине баргам мен, бир жумуштар бар болчу анан ушул жака эле келбесин барсам. Канат Исаев ошол жерде экен, Кане Иманалиев бар экен. Абдулла Капаровду Жээнбектер соттотуп эле го чүйүүдүм эме Ошто эме болгон. Билем. Алып чыгып келдим мен, тигилерди сотко коюп атам, өкүлтүп атам деп алып отуруп, анан баянкүлөрдү бириктиришип аткан ошолчу. Анан кийин бүгүн анан сен Абдилди иштеп аткан турбайсың, ооба, Абдил менен байланыштырып бербейсиңби деп ошол жерден байланыштырып бергем, анан жолугуштурго. Булар болсо мейли өткөн күндө да иштетпейбиз, анан жаска чейин алып түшөбүз деп буларың жүрүп айтты, билбейм. Билбейм, мен анда тандагы эме болот го, жөн бүтпөйт го анда бул нерсе. Жок, гражданский согушчу ит болбосок болду, эки-экиден башташ. Эми эмне болот мисалы, мейли жазында өзгөрүү болот деп атты. Жазында кайра эмне Бектур Асановду тапкыр президент кылабызбы? Бектур Асанов деле келбейт. Деден алар Адаханды алып келебиз дешип атыр. Şu Adakhan'da токтотуп эле болот. Адаханды мен жакындан сүйлөшпөдүмбү? Өзүнөн башка кишини киши катары көрбөгөн, орой, ушундай өзүнчө тапан. Ушундай неме экен да. Бул Кудайга жакпаган текебер киши да. Алдан текеберинен мындай өлүп калыптыр да. Өзүнчө эле бир хам болуп элетмин. Менден башка киши жок. Анан мен минтпедим, мен айтпадым, анан мен тигинтпедим эле деп турат экен. Мен баарын эле макул эмеспин деп эле билбейм. Ушул жашоого келгенден эле макул эмес окшойт. Мен сыйлатым, мурун сыйлатым да, анан мен өзүм жакындан 2-3 жолу сүйлөштүм да. Аша киши катары эч кимди көрбөйт экен.